Марал радиосунун балдарга арналган Учурдун балдары уктуруусу. Мезгил көйгөйү, учур талабы, бала тарбиялоо ыкмалары, келечегине балта чабылган балалык, дем күч жана мотивация. Учурдун балдарына багытталган темада кызыктуу маектер, адистердин пикирлери, ата-энелер үчүн пайдалуу кеңештер, түрдүү көз караштардын аянтчасы Учурдун балдары уктуруусунда. Ушул чет жактан алып келинген оюнчуктар кандай текшерүүдөн өтөт? Коопсуздугуна жооп бере ала турган болсо, алар биринчиден экспертизага келип түшөт. Сертификаттуу алар сатылардын алдында сертификат алыш керек ал оюнчуктар. Балдардын психологиясына мындай тийгизген таасирин азырынча эч ким иликтей элек. Психологдор эки тараптуу ойдо болуп атат. Оюнчук менен ойной турган балдардын өмүрүнө зыян келтирбеш керек. Баягы оюнчуктардын составына көзгө зыян келүүчү светтер аябай көп экен. Мисалы үчүн сары менен ачык жашыл түс бирдей болбош керек экен, балдардын көзүнө аябай зыян келет экен. Негизи оюнчуктар натуралдык кожадан, натуралдык мехтен, айнектен жана фарфордон ушундай материалдардан жасалбаш керек. Жакшы оюнчук баланын жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү үчүн чоң таасир тийгизет. Бала ойноп жатканда элестетүү, эс тутум, көңүл буруу, ой жүгүртүү активдешет. Оюнчуктарды тандоо балдарды физикалык, акыл эс, адеп ахлактык, эстетикалык тарбиялоого көмөк көрсөтүп, алардын жашына ылайык келиши керек. Бирок бул жерде пайдалуу жана зыяндуу оюнчуктарды айырмалай билүү өтө маанилүү. Балдардын жашоосунда оюнчуктар кандай ролду ойнойт? Ата-энелер оюнчуктарды тандоодо эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Оюнчуктардын биздин өлкөдөгү сапаты жана стандарты кандай? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Учурдун балдары программасында жооп издейбиз. Аны мен Айдина Маматисаева алып барам. Саламатсыздарбы? Студиябыздагы коноктор менен тааныштырып өтсөм, балдар психологу Гүлшайыр Жунусова балдар менен иш алып барып, ата-энелерине дагы, балдарга дагы консультация көрсөтүп келет. Кыргыз стандарт борборунун эл керектөөчү буюмдар, идиштер жана таңгактарды сыноо лабораториясынын жетекчиси Эльмира Асанбекова. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биздин кабарчылар дүкөндөрдү кыдырып, оюнчуктар тууралуу баяндама даярдашкан, анда ага көңүл буралы, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Бул хаги-ваги, мондай сумочка, попыт сумочки вот эти. Данияр Сайдахматов Бишкектеги базарлардын биринде 4 жылдан бери балдар оюнчуктарын сатып иштейт. Базарда Кытай, Өзбекстан, Россия, ошондой эле Белоруссиядан алынып келинген оюнчуктар сатылат. Сатуучу көбүнчө интернетте популярдуу болуп жаткан оюнчуктар өтүмдүү болоорун айтат. Интернетте, телевизордо көрсөтүп аткандай тренди деп коет го. Семейство хаги-ваги деп коет, ошолордон алышып атат. Сумочкалар бар, мисалы. Булар 300 сомдон сатабыз. Бирок булар башталышы мисалы 600 сомдон болгон да. Бирок дагы деле тренди. Вот эти все белорусские игрушки, да, мисалы. Ушул белорусский игрушка чем Кытайдыкына караганда аябай жакшы да, сапаты дагы жакшы. И өтүмү деле мындай орточо жакшы вариант. Но көбүнчө чын-чындап келгенде бардык эле жерде китайский игрушка. Балдардын кызыгуусун арттырган хаги-ваги оюнчугу Poppy Playtime компьютердик оюнунун башкы каармандарынын бири. Эч бир жаныбарга окшогон колдору узун оюнчук. Хаги англис тилинен кучактоо дегенди билдирет. Оюндун башында абдан ак көңүл болот. Фабрикада кырсык болгондон кийин терс каарманга айланат. Сатуучу Шайлоок Садабаевдин айтымында балдар көбүнчө жумшак келген слайм, лизун өңдүү оюнчуктарды, ошондой эле мультфильмдеги терс каармандардын образындагы оюнчуктарды сатып алышат. Воздушный пластилин деген бар да, тоже жумшак пластилинге окшоп. Ошону антистресс деп көп алышат. Момундай көп алышат. Слайм, лизун деп оюнчуктарды көрсөң, мына единорожка деген могу слизистый оюнчук болот да. Слайм деген ушундай бир түрү болот, могу башкача немеден жазылат. Жана моулар жагын келтирет. Водяной тетрис деп. Бул мурун бар болчу. Тренд мультфильмде эмне оюнчуктар болсо, ошонун тренд немесин мягкий игрушкалар чыгат. Трендтегилер кымбатыраак келишет. Гуджитсу деген оюнчук бар. Ал эми страшилка жана монстр деп коебу. Мутанттар сыяктуу да. Чойлума оюнчук болот. Ошону көп сурап келишет. Китайский эле оюнчук болот. Бул арбис деген. Мындан деле мурун бар болчу. Бирок азыр оюнчуктар начинает качать да, уже арбис деп көп сурап келишет ушуну. Муну сууга салса чоңойот. Анан сейчас твердый идет. Сууга салганда эми жумшарат. Чоңоюп кете берет. Шарик болуп калат. Эльмира айым, сатуучулар айтып кеткендей эле, оюнчуктар Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Белоруссиядан алып келинет экен. Ушул чет жактан алып келинген оюнчуктар кандай текшерүүдөн өтөт? Жогоруда айтылып, сатуучулар айтып өткөн оюнчуктар алып келинерден мурун бажыда болот, бажы көзөмөлүндө. Бажы көзөмөлүнүн
Бажы Союзунун техникалык регламенти деген регламент бар. 008/2011 оюнчуктардын коопсуздугу. Ошол оюнчуктардын коопсуздугуна жооп бере ала турган болсо, алар биринчиден экспертизага келип түшөт. Сертификаттуу алар сатылардын алдында сертификат алыш керек ал оюнчуктар. Сертификат алар алынгандан кийин эгерде баардык коюлган талаптарга жооп берилсе, андан кийин гана сатыкка коюлуш керек. Ошо видеодо айтылгандай, сатуучулар айтып кетишти, ушу азыркы тапта балдар көбүнчө мындай слайм, попит, анан хаги-вагини көрсөттү. Ушундай мындай кадимкидей эмес оюнчуктарга кызыгышаарын айтып кетишти. Анан негизи бул оюнчуктар балдардын психологиясына кандай таасирин тийгизет? Абдан жакшы суроо. Бул оюнчуктар негизи балдардын психологиясына мындай тийгизген таасирин азырынча эч ким иликтей элек. Психологдор эки тараптуу ойдо болуп атат. Кээ биркилери бул оюнчуктарды таптакыр балдарга ойнотпоо керек деп айтып жатышса, кээ биркилери балким алардын өзүнүн жанагындай коркуу сезимдерин иштеп чыкканга, проработка кылганга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болот деп айтып жатышат да. Хаги-вагиге келе турган болсок, ал жанагындай компьютердик оюндун эле каарманы. Ал жердеги аябай адамдын өзүнүн ачуулугун, агрессиясын ишке ашыруучу эле каарман болуп калат дагы, оюнчукка дагы ошондой эле кебете берилип калган да. Негизи балдарды тарбиялоодо, балдардын жаш курагында бул оюн аркылуу жашоону таанып билишет да. Ошон үчүн оюнчуктар мүмкүн болушунча педагогикалык, тарбиялык мааниси күчтүү, жакшы жашоого мындай ыкталган оюнчуктар болуш керек да. Ал эми алардын фантазиясын өстүрүүчү оюнчуктар болуп турган болсо, сөзсүз ата-энесинин же кандай бир тарбиячылардын көзөмөлүндө алардын маанилүүлүгүн билдирүү менен ойнотуш керек да. Ушул жерде психологдордун айтуусу боюнча мындай болуп атат да. Балдардын кыжырдануусу болот, чоң адамдар сөзсүз тыюу салышат. Ошо кыжырданууну ушул хаги-ваги оюн аркылуу мындай чыгарат деп айтып атышат да, сөзгө айта албай калат дейт да. Ушул жерге келгенде балким чындыгында балдар өздөрүнүн агрессиясын чыгарып калып атышат да. Бирок ошону менен кошо ошол агрессияны ата-энесине же башка бирөөгө көрсөткөнгө үйрөнүп жатышат да. Ошондо ушул оюнчуктар кандайдыр бир мындай оюнчук катары, символ катары эле иш аткарбастан бала менен сиңишип кетип, баланын психологиясын толук мындай чагылдыруучу материал болуп калат да. Ушул жерде коркунуч жаратып атат да. Ошон үчүн ушундай оюнчуктарды деги эле кыргыздын менталитетине туура келбеген оюнчуктар катары кабыл алып, ата-энелерге бир аз мындай этият шарт колдонсоңуздар деген кеңеш берет элек. Түшүнүктүү. Элмира айым, айтсаңыз, негизи оюнчуктар кандай стандарттарга жооп бериш керек? Талаптар коюлат да оюнчуктарга, мисалы үчүн коопсуздук талабы. Коопсуздукка эмне жатат? Коопсуздукка бул эгер ошону менен оюнчук менен ойной турган балдардын өмүрүнө зыян келтирбеш керек. Андан кийин ал жерде көп көрсөткүчтөр бар. Физика-механикалык касиети оюнчуктун, биологиялык, микробиологиялык касиеттери, андан кийин химиялык касиеттери. Химиялык касиетинде кайсы материалдан жасалган, мисалы үчүн полимер, полиуретан деген көп заттар бар да. Ошолорду составындагы ошол заттар балдардын ден соолугуна зыян келтирбей турган нормадан ашпаш керек да. Ошондо коопсуздук эрежесине туура келет. Сиздер аларды атайын лаборатория аркылуу текшересиздер да? Ооба, биздин сыноо лабораториясы бар. Бизде жалаң эле оюнчуктарды сынабайбыз, эл керектүүчү буюмдарды, таңгактарды, ич аяктарды баарын сыноодон өткөрөбүз. Ошону менен бирге эле оюнчуктар келип түшөт да. Ал оюнчуктарды химиялык сапатын текшеребиз, физика-механикалык сапатын. Физика-механикалыкты, мисалы үчүн оюнчуктарды балдар ойноп аткан мезгилде бир жерин кесип кетпеш керек, урчуктары болот бекем, кромки деп коет, астрата, заусеница, ошолору болбош керек да. Андан кийин механикалык болсо, мисалы үчүн балдар жана самокаттарды ойноп атса, же болбосо башка нерселер баланын салмагын көтөрө алыш керек, сынып кетпеш керек талап боюнча. Андан кийин химиялык болгондо формальдегид, стирол, андан кийин ацеталдегид, дибутилфталат деген көптөгөн заттар бар химиялык. Ошо химиялык заттар нормадан ашпаш керек. Ошондо оюнчук талапка жооп берет дейбиз. Биз оюнчуктарды текшерип бүткөндөн кийин протокол жазып беребиз. Ал протокол эксперттерге кетет, башка органдарга. Алар баарын изилдеп,
документтик нормаларга туура келтиргенин карап, андан кийин сертификат берет. Эгерде алар биз текшерген оюнчуктардын нормасы ошо берилген талаптан жогору боло турган болсо, оюнчукка сертификат берилбейт да сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Түшүнүктүү. Гүлшара айым, айтсаңыз, негизи сиздин байкооңуз боюнча азыркы тапта балдар канчалык оюнчуктарга көп кызыгып, көп ойноп жатышат? Анан негизи эле кандай оюнчуктарга кызыгышууда? Азыркы балдар чындыгында ошол жана фантазиясын өстүргөнгө өздөрү дагы аракеттенип атышат. Буга ошол эле батыштын же башка элдердин мультфильмдерин аябай таасир этип атат десек болот да. Ошол менен бирге ошол хаги-вагинин жанагы адамдагы болгон психологиялык абалдарды ошол оюнчуктарга берүү аракети дагы көрсөтүп жатат да ошол мультфильмден кийин. Анан мультфильмдеги болгон каармандарды кичинекей балдар тилекке каршы үйлөрүндө дагы дос катары, оюнчук катары кабыл алгысы келип, ошол эле хаги-вагиге ага көпчүлүк онда эки башка мындай мамиле болот да. Кээ бирки балдар хаги-вагинин жанагы оозу өтө эле чоң болуп, анан тиштери арсайып көрүнүп турбайбы? Ошондон коркуп аны ойнобой койгон учурлар болуп калып атат. Кээ бирки балдар болсо аны ойноп, аны кадимкидей эле мындай дос катары кабыл алган учурлар болуп калып атат да. Өткөн жумада эле мен бир мейманга барып калдым, кичинекей кыз бир нерсени тебелеп атат, карасам ошол хаги-ваги, көк светтеги хаги-ваги бар экен, ошону тебелеп атыр. Эмесе жаман деп айтат да. Кээ бирки балдар өзүнүн жанагы ата энеси жакшы тарбия берген балдар ошону жаман экендигин аң сезиминде билип жетип атышат да. Ошондон өздөрү баш тартып жатышат. Ал эми кээ бирки балдар баш тартпайт, ошого өзүнүн дос катары кабыл алып жатышат да. Ошон үчүн бул жерде балдардын азыр табитин тарбия шартына карап келгенде ата энеси кандай тарбия берсе, ошого жараша оюнчуктарды кабыл алып атышат. Мисалы үчүн балдардын жана мелкомоторика, колдорун өстүрүп, мээсин өстүргөнгө аябай чоң мындай таасир этүүчү оюнчуктар болуш керек болчу. Жанагы ошол эле машина, ошол эле кандайдыр башка оюндар. Алар автоматтык түргөндө болгондо балдардын аң сезими өспөй калат. Себеби ал автоматтык түргөдө гана ойношот дагы. Бул жерде бала өзүнүн мындай немесин оюнун кошпойт да. Ал эми оюнчуктарды жанагы кошуп, бир нерсени алып, бир нерсени курганда бул кадимки бала өзүнүн жашоосуна керектүү нерселерди өстүрө алат да, анан оюнга аркылуу дүйнөнү тааныйт да. Ошон үчүн балдарга даяр автоматташтырылган же кандай бир ушул мультфильмдердин каарманы болгон оюнчуктардын таптакыр эле кереги жок. Ошон үчүн балдар дагы азыр аларда мындай үйрөнүү менен жашоого, чындыгы жашоодо жасап аткан нерселерди үйрөнбөстөн тескери аларга мындай жалпкоолук, тескери нерселер кирип калып атышат да. Ошондой коркунучтар бар азырча. Элмира айым, айтсаңыз, ошо кайсы оюнчуктар баланын ден соолугуна коркунуч келтириши мүмкүн? Лабораторияга келип түшкөн оюнчуктардын касиеттери, физикалык, механикалык, микробиологик касиеттери нормадан ашпай турган болсо, булар зыян келтирбейт. Ошол нормалар боюнча айтып берсеңиз кыскача, мисалы ата энелер эмнелерге көңүл бурушу керек, кандай айырмалай билиши керек? Нормалар боюнча айта келсек, ар бир оюнчук маркировка болуш керек. То есть ар бир оюнчуктун этикетка болот да. Ошо этикеткада кайсы өлкөдө жасалган, кайсы завод-изготовитель, кайсы жашка ылайыкталат, минималдуу жашын көрсөтүлөт, 3 жаштан жогору же 0 жаштан 3 жашка чейин же андан жогору деп атайын белгилер коюлат да. Андан кийин составы көрсөтүлөт. Ошолорун карап, этикеткасы обязательно болуш керек, маркировканы караш керек сатып алып аткандар. Баланын оюнчук тандоодо ата эненин ролу канчалык? Абдан эле чоң. Баланы оюнчук тандаганда ата эне азыркы учурда баланын тарбиясын бала бакчага, мектептерге, башка борборлорго коюп койгондугу үчүн өзүнүн эмгегин, мындай өзүнүн убактысын бошоткондугу үчүн ушул оюнчуктарды алып берип жатат да. Бир аз 10 жыл мурда болгондо, мисалы үчүн балдар кандай оюнчуктарды ойночу? Алар жана үй жаныбарлары менен өздөрү түзүп, немелерди түзүп, кругозорун өстүрчү да. Ал эми азыр бала оюнчук менен өзү гана ойнойт дагы. Ошон үчүн ата энелер көпчүлүк убакта ага баланын өзүнөн коюп коюп атат да, кайсы оюнчуктарды ала турганынчы. Ушул жерде Японияда бир мындай бир жылдар аябай чоң балдардын арасында көздөн оорулар пайда болду. Себеби баягы оюнчуктардын составына көзгө зыян келүүчү светтер аябай көп экен. Мисалы үчүн сары менен ачык жашыл түс
бирдей болбош керек экен, балдардын көзүнө аябай зыян келет экен. Ошондой эле жана комбат оюндары, бул аябай мындай балдарга, эркек балдардын мындай илгери эми жаа менен атып, балдар өздөрүнүн агрессиясын чыгарганда, определенный доляда агрессиясын чыгарып үйрөнүш керек экен эркек балдарчы. Биз жанагы этаж үйдө азыр 4 немеде камалып калып эле балдар өзүн мындай чыгарбай жатпайбы? Ошондойго мындай жүгүрүп, физикалык кыймылдарды аткара турган, бир эле мындай оюнчук менен кол менен аткарбастан, өзүнүн дагы мындай аракет жасап, тердеп, бала ошол өзүндө болгон физикалык мындай ресурстарын ишке ашырыш керек да. Ата-энелер ошолорго сөзсүз көңүл бөлүш керек. Кыздарга болсо ошол кийинки кожойке боло турган, бала тарбиялай турган, бул жанагы кадимкидей эле баланы пеленать этип, ошондой оюнчуктарга чейин неме кылыш керек да. Бир жылдары ошол куклаларды боюнда бар кукланы жасап, андан кийин адамдар кукланы эмне үчүн шакеге жок деп анан шакек жасап ушинтип отуруп, анан ошол компания такыр ушундай үй бүлөлүк кукланы жасагандан баш тартышты. Себеби чындыгында куклалар аркылуу, оюнчуктар аркылуу адамдын жашоосун берүү мүмкүн эмес. Себеби педагогикалык жактан тарбияны берүү бул сөзсүз ата-эне менен катышуусунда, тарбиячылардын катышуусунда ошол оюнчуктарды ойноо аркылуу бериш керек да. Ал эми педагогикалык тарбиясы жок, мындай тарбиялык мааниси жок эле жөн эле балдар ойной турган оюнчуктар азыр көптүгү. Ошолор балдардын психологиясына аябай тескери таасир жасап атат да. Азыркы учурларда оюнчуктардын баардыгы мына ошондой болуп атат. Жана антистресс деп атпайбы? Ал деген балдарга антистресс эмес эле, кайра кейинки балдардын гыжырын кайнатып жатышат. Себеби мындай былчырчак нерсе да. Ошондуктан кайра кейинки балдар аны дубалга ыргыткан учурлар болуп жатат да. Ушул жерден карап көргөндө ата-энелер сөзсүз ошол баласынын өзүнүн бүгүнкүсү эмес, эртеңкисини өстүрө турган, бүгүн жөн эле убактысын кетирип ойното турган оюнчук эмес, ага кандайдыр бир тарбиялык мааниси кете турган оюнчуктарды алып бериш керек. Ага кандайдыр бир өзүнүн мындай болгон мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыра турган оюнчуктарды алып бериш керек. Анан калса ошол оюнчуктар менен кошо ойнош керек. Мисалы үчүн Sony компаниясынын жактоочусу айткан экен, 3 жашымда мен апам дайым ошол техникалык музейлерге алып барчу мени. Ошондо мен техникага аябай кызыгым ачкан депчи, аткан деп. Ошон үчүн бул жерде баланын эмнеге кызыгын арттырып атабыз, ошого көңүл бериш керек. Же тескерисинен биз аларга алып берип материалдык аябай азыр күч болуп атат, көп алып беребиз оюнчуктардан. Балдардын оюнчуктардын ойноо кызыгуусу жок болуп калып атат дагы. Мектепке барганда мугалимдер кандайдыр бир оюн аркылуу аларды сабакка көндүрүү кыйынчылыгы туруп жатат да. Себеби баланы жашоого эмес эле кандайдыр бир даяр нерсени колдонууга даярдап коет. Аса сен даяр нерсени колдонгун, болду, ойлонбогун, эч нерсени жасабагын, сен мына корко турган нерседен коркуп койгун, коркпой турган нерседен коркпой койгун деп мындай аны тарбиялоочу посыл жок болуп жатат да азыркы оюнчуктарда. Ошон үчүн азыркы айрыкча акыркы учурдарда ошол интернет оюндарынан алган оюнчуктар деги эле балдардын психикасына абдан мындай залакасы чоң болуп жатат тилекке каршы. Элмира айым, сиздин байкооңузда азыркы тапта кандай оюнчуктарга суроо талап жогору болуп атат? Көбүнчө жана көрсөтүлүп кетти го сюжетте. Машиналар, кичинекей балдардын машиналары, анан куклалар, андан кийин Шайыр айым айтып кетти го жогоруда жана светодиоддор колдонулган оюнчуктар. Ошол оюнчуктарга дагы атайын көрсөтмө берилет да. Ошо баланын көрүү органына өздөрүнө зыян келтирбеген нормадан ашпаш керек. Андан кийин жана линзаларды ойноп жүрүшөт го балдар. Ошо линза оюнчуктары таптак эле тыюу салынат. Балдарга берилбеш керек. Өтө кооптуу ал. Ата-энелер балдарына кандай оюнчук алып берери туурасында биз кыскача сурамжылоо даярдаганбыз, анда ошого көңүл буралы. Балдарыңызга кандай оюнчук алып бересиз? Булар өздөрү билишет го, жаш балдар. Мисалы эми кайсы жактан келген биринчи ошосун карайм. Российский болсо ала берем. В основном Өзбекстандан келсе албайм. Өзүнүн кыргыздардын эмесинен чыгарып атпайбы, шөйаларданчы чыгарып жасап, ошолордон алабыз да. Айында эми кругозур мындай өстүргөн жашында мындай шахмат оюнун спорттун бир түрү го ал деле. Ошонун өзүн шахмат жакшы көрөт да, шахмат оюнун. Көбүнчө ошону ойнойт. Эми оюнчуктардан өзгөчө мындай мягкий оюнчуктарды алып бергенге аракет кылам. Китайский эмес, биздин өзүбүздүкү, жуса российский. Ошол андан кийин основной меники неберелерим эркек да, бала экөө тең. Анан машиналарды, анан самокат, пультовый чыкпадыбы машиналар, ошолору бар. Биз ошо мягкий игрушканы алып беребиз, анан сыртка ойногонго самокат, анан кийин велосипед, ошолорго. Телефонду көбүрөөк ойнотуп атпайбы ал жаш балдарчы. Ошого тиги сыртта көбүрөөк жүрсүн деп, анан дискейт ошондой алып берип. Мен мисалы балдарга жумшак оюнчук алып берген аракет кылам. Коркунучтуу бул адамдын психологиясын бузат. Кыргыздын идеологиясын бузган оюнчуктар алар. Колдон келсе
балага мындай жумшак оюнчук алып бериш керек. Аны колун үстү салабы, бутун үстү салабы бул кажет эмес. Бул балага ошону кызыктырыш керек, ошондой ойнош керек. Машина оюнчуктарды эле алып берем, башка эч кандай оюнчук алып бербейбиз. Сапатын обязательно карайбыз. Кытайдын оюнчуктарын алып бербейбиз биз. Жанагы эзгенде бул жер эмне чыгат? Лизун ошондойлорду вообще алып бербейбиз да. Аларды жеп алса, кусуп, ар кандай неме болушу мүмкүн да. Мисалы окуганга, мындай санаганга үйрөнгөндөй кылып читайм. Вот китептер. Резиновый албайм, потому что осына салат, а там эми осу болот депчи. Китайскийди стараешься не брать. Ну что, хотя везде китайская. Баасына карайсың еще. Элмира айым, мына өзүбүз көргөндөй эле көпчүлүк ата-энелер мындай жумшак оюнчуктарды тандап беришет экен да балдаргачы. Алардын курамында дагы зыяндуу заттар болушу мүмкүнбү? Кайсылар? Негизи оюнчуктар натуралдык кожадан, натуралдык мехтен, айнектен жана фарфордон ушундай материалдардан жасалбаш керек. Жумшак оюнчуктардын өзүнүн көрсөтмөлөрү боюнча алардын ичиндеги наполнительдери бар. Ошолорго чыгып кетпей тургандай показателин текшеребиз да. Разрывная прочность дейт. Эгерде ошол жооп бере турган болсо, балдар ойной берсе болот. Адистер айтышат го, балдардын жашына жараша оюнчуктар тандап бериши керек депчи. Ошондо мындай майдалап ата-энелерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып бере аласызбы? Мисалы, мынча жаштан мынча жашка чейин мындай оюнчуктарды сунуш кылат элем деген сыяктуу кеңештерди берип кетсеңиз жакшы болмок. Аябай жакшы суроо. Негизи биринчиден оюнчуктарды тандоодо балдардын жынысына караш керек. Кыз бала, эркек бала. Жана хаги-вагинин көк түзесине азыр эми кызыл свет кылып, өңдүү кылып туруп кыз неме кылып атат да. Бул таптакырындай болбой турган нерсе. Бул мындай оюнчуктарды четке алганда жынысына эске алыш керек. Биринчиден, экинчиден өтө эле эрте баягы үй бүлөнүн жашоосун чагылдыруучу оюнчуктардан баш тартканга жакшыраак. Анын ордуна жаныбарлар менен илгери ушундай сонун тарбиялашышкен жаныбарларды карап, бул уй, бул кой деп, мындай ошол нерселерди таанытып, анан кийин бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, ошол жаныбарларды бир ай барсаң эле ошол көрсөтүп неме болуп койгонго жакшыраак болот да. Анан кийин ушул жерде айтып атышпайбы? 2 жаштан баштап эле баланын психологиясы эки аранжы болуп калат да. Ошол эле оюнчуктар аркылуу бул бир нерсени көрөт, ал эми чыныгы жашоодо алар уйдун сүйлөбөй тургандыгын, башка функцияны аткара тургандыгын билип атат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баягы автоматташтырылган же пульт менен ойной турган оюнчуктардан таптакыр эле кайсы убакта болсун, кайсы кезде болсун баш тартканы жакшы. 2 жаштан баштап мелкая моториканы өстүрүш үчүн жанагындай логикалык оюнчуктарды, алма, мөмө жемиштердин да берип, ошол мөмө жемиштерди таанып, бул алма, бул алмурут экенин, бул жүзүм экендигин таанып билгенге жакшы да. Анан өздөрү дагы ошону ойноп билет да, анан жашоосунда ошону колдонуп берет. 3 жаш, 4 жашында бул балага бакчага барып калган бала болгон үчүн коллективдүү жашаганда башка балдар менен жакшы мамиле түзүп кеткендиги үчүн бул жанагы үй бүлөлүк кичинекей курамдагы оюнчуктарды кошо берсек болот. Жана кыздын немесин койгон балдардын анан кийин машина аркылуу, машинага кадимкидей өздөрү бир нерсени жүктөп, өздөрү ошол нерсени төктүрүп, ушинтип үйрөтсө, бул турмушка дагы ушундай болот экендигин мындай ачыктана билет да. Ал эми 5-6 жашка барганда бул сабакка ыктоочу, акырындык менен ошондой логикалык оюндарды дагы күчөтүш керек. Чындыгында азыр логикалык оюнчуктар аябай көп. Алардын мындай степень деп коет, ошо степендер да бар. Ошого карашып, ошолорго ыктаса жакшы болот. Анан калса 5-6 жашка барганда баланы физикалыктан даярдаш керек мектепке. Ошон үчүн жанагы эле секирген, топторду ойноп, бир азыр оюнчук десе, бул балдарга алып берип коюп, бала өзү ойной турган бир куклага окшогон оюнчуктарды көрүп атышат да. Ал эми анын спорт аркылуу ойной турган оюнчуктар көп. Топтордун түрлөрү көп. Кичинекей топтон баштап чоң топко чейин футболдорду ойноп, волейбол топторун ойноп, ошолор менен ошонун топтун маанисин билип, жанагы секирген скакалкалар бар, кыздар ошонун маанисин берип, илгери жана сызып алып, мел менен, ар түрдүү мелдер менен секирип ойночу элек. Ошондо балдар аябай көп мындай физикалык неме кылат экен дагы, анан кийин акыл эсин өстүргөндө дагы жардам берет. Кантип дегенде, бул
бир мындай дене тарбиялык иштеринде дагы бир нерсени аягына чыгарып үйрөнгөн бала сабакка дагы киргенде ошондой усидчивый болуп бир нерсени аягына чыкканда үйрөнөт экен да. Ата эне сөзсүз ошого көңүл бөлүш керек. Ал эми азыр болсо хаги вагини 2 жашар балага да алып беришет, 7 жаштагы балага алып берет. 2 жашар баланын ал жанагы оозунун көргөндө чындыгында коркунуч пайда болушу мүмкүн да. Анан ал нерсени ата эне контролдоп коет, бул коркпо же бул мындай жөн эле компьютерден келген мындай оюн деп айтып бербейт да, эч кандай маанисин түшүндүрүп бербейт, эмнеден келип чыкканын түшүндүрүп бербейт. Бала жөн гана ошондой оозду көргөндө коркуп, ата энеси бир аз үнүн чыгарып сүйлөгөндө дагы балага кайра коркунуч пайда болуп калышы мүмкүн да. Аны кандайдыр бир бала мындай 7 жашка барып, азыркы 7 жаштагы балдар чындыгында көп нерсени билет. Ошо хаги ваген бул жөн гана оюнчук экен, мындай коркпош керек экендигин түшүнгөндөн кийин алып берсе жакшыраак болот да. Анан жөн эле баланын убактысын кетириш үчүн бала эмнени кааласа ошону алып берген, бул баланы кичинесинен баштап мындай сындыруу деген нерсе болот. Жашоого даярдабастан өзүнүн мен каалайм деген нерсени контролдобой калышат да. Бул өтө чоң мындай коркунучту жаратышат да. 70-жылдары аябай чоң изилдөө жасашкан. 3 жаштан 6,5 жашка чейин балдарга ошол сен бир таттууну коюп коюшат да, 15 мүнөттөн кийинге чейин сен чыдап турсаң, зефир эксперимент деп коет дагы. Стэнфорд университети экен да. Кийинкисинде дагы бир зефир аласың дейт да. Ошондой чыдамкай болуп, экинчи зефирди күтүп турган балдар жашоосунда аябай чоң ийгиликтерге жеткен да. Ал эми чыдамкай эмес болуп, бат эле жеп алган балдар мындай өзүнүн каалоосун контролдой албай калат экен да. Мен азыр кааладымбы, мага азыр алып бер, бүттү. Оюнчук апасы азыр оюнчук менен алып берет экен. Кийин дагы ошону мындай каалоолор көбөйтүп отуруп, чоңойгондо ал өзү ошону жетип, ошо өзү аткарыш керектин ордуна апам мага даярдап бериш керек, мамлекет мага даярдап бериш керек деген мындай иждивенческий психология жагылып жатат да. Ошондон этият болуш керек да. Ошол эмнени алып берсе дагы ошонун маанисин алып берип, анын жашоосун анан ал эмнеге колдоно тургандыгын жакшылап түшүндүрүш керек ата энеси. Ар бир ата эне. Анан ошону кийин өзү чоң машина алганда, уна алганда, буну мен өзүм иштеп, мен өзүм алышым керек деген ойго даярдоо максатта болуш керек да. Бунун үчүн обязательно психолог болуунун кереги жок. Баланын табитин ата энеси билет, айрыкча апалар билет. Бул балам мен өзүмчүлдүрөөк, мен бул баланы мындай бир аз жакшыраак неме кылышым керек. Бул баланын мындай сапаты бар, мындай өзүн алып кете алат. Ошол сапатын өстүрүшүм керек деген немеде ар бир алып берген оюнчугун ошонун эртеңкисине даярдоо максатында алып бериш керек да. Тарбия максатында алып бериш керек. Аны жөн эле алаксытуу максатында болгондо баланы тарбиялабай калышат да. Элмира айым, ошо логиканы өнүктүрүүчү оюнчуктар, спорттук оюнчуктардын курамында зыяндуу заттар жокпу? Жашына жараша берилет ар бир оюнчуктар. Анан мисалы үчүн логиканы өнүктүрүү боюнча конструкторлор бар. Алар дагы эгерде кичинекей балдар болсо крупныйраак болот. Анан кийин эгерде 5-6 жаштан болсо анын татаалдануусу да жогорулайт. Анан ошол кандай оюнчук болбосун, канча жашка ылайыкталбасын, баардыгы коопсуздук көрсөткүчүнөн өтүлөт. Эгерде алардын бир эле жеринен бир көрсөткүчү нормадан жогору болсо, сатыкка тыюуга өтө катуу талап болуп, тыюу салынат да, сатыкка чыкпаш керек. Менимче аны көзөмөлдөп аткандар чыгарбайт деп ишенем да. Түшүнүктүү. Гүлшара айым, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мындай балдарга жашына жараша кандай оюнчуктарды алып бериш керектигин түшүндүрүп айтып бердиңиз. Эми мисалы баланын өнүгүүсүнө, психикалык жактан өнүгүүсүнө кандай оюнчуктар таасир тийгизиши мүмкүн? Балдардын психикалык өсүүсүнө деги эле ошол бала өзү конструкциялар жасап кете алат деп айтып атпайбызбы? Ошо өзү жасап, кошо өзү бузуп, кайра оңдой турган нерсеси болсо, ошол механизмдер болсо, ошол оюнчуктар жакшы. Мисалы үчүн жанагы логикалык оюндар бар, алар көпчүлүгү жыгачтан жасалат дагы, алга баланын немесине, ден соолугуна да зыян эмес дагы, тескерисинен аларды жакшылап өрчүтүп кеткенге жакшы болот да. Анан кийин каучуктан жасалган жанагындай поезд конструкциялары бар, машина конструкциялары бар. Кыздарга жана куклаларды, жанагы кожойкелер колдонгон, ар бир колдонгон кашыктардан баштап ошол комплекс бар да, ошол оюнчуктар дагы аябай мындай пайдалуу болот дагы. Алардын мындай жашоосуна ыкташып кетет. Мына ушундай оюнчуктар жакшы. Ошондой эле убакта илгери ошондой нерселер бар болчу. Азыр кайра мектептерде ошол нерселер кирип жатат. Кесипке тандоо. Абдан сонун ушундай оюнчуктар бар. Сантехниктердин мындай коробкасы бар, ичинде кадимкидей кычкач немеси бардыгы бар да. Ошого окшогон оюнчуктардын
ойнотуу менен балдардын мындай психикасын өздөштүрсө абдан жакшы болот да. Буга психологдун же тарбиячысынын кереги жок болуп калат. Мындай бактыга жараша бала өзү деле ошондо ойноп кете алат да. Эмнеси болсо дагы механизациялаштырган кандайдыр бир мындай даяр нерсеси бар оюнчуктардан улак болгон бала мындай өзүнүн психикасын өстүргөнгө мүмкүнчүлүк ала алат. Бул баланын өзүнүн ошол психикасын, дүйнө тандоосун өнүктүрүп кеткенге кошумча курал болуш керек бул оюнчуктарчы. Ошондо калганын бала өзү аңдап, өзү мындай логикасын иштетип, көрсө мындай турбайбы деп, жана ошол эле самолеттор болот турган болсо, вертолет оюнчуктар болот турган болсо, буларды учкучтар отурат экен, буларды бала адамдар башкарат экен, бул өзүн өзү башкаруучу механизм эмес экен деген ойго келгенде, бала дагы мектепте окуп атканда кайсы сабактарга кандай нерсеге ыктоо керек экендигин мындай ошол убакта билбесе дагы аңдап сезип башташат да. Көпчүлүк убакта балдар ошо кесипте дагы 6-7 жашка чейин эле өзүнүн мындай шыктардын өстүрүү менен эле тандап коет экен да. Ошон үчүн ошондой нерсеге ата эне көңүл бөлө турган болсо баласына жардам бере алат да. Элмира айым, сиз жогоруда мындай зыяндуу оюнчуктардын зыяндуу заттардын нормаларын айтып бердиңиз. Анан азыр эми мындай ата энелерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай майдалап айтып берсеңиз. Дейин ата эне базарга барды, оюнчукту баласына тандап берди. Ошол оюнчуктун зыяндуулугун кантип аныктаса болот? Мисалга, эгерде мисалы үчүн 6 ай же андан жогорку балдарга да оюнчуктар бар да, ооздоруна салат, тиштери чыгып аткан кездерде тиштегилер келет. Ал оюнчуктардын баары жогорку сапаттагы пластикалык массадан жасалат. Андан кийин ошолор текшерилет. Оозуна ар бир оюнчукту алар сөзсүз оозуна салышат. Ошондо бөлүнүп химиялык заттар андан бөлүнүп чыкпаш керек. Сөзсүз түрдө текшеребиз. Андан кийин майда бөлүкчөдөн турган оюнчуктарды кичирээк балдарга ата энелер бербеши зарыл. Себеби байкоостон оозуна салышат, жутуп алышат. Ошол жактарын дагы этиятташ керек да. Анан кийин ал эми биздин ата энелер деле балдардын оюнчук сатып алып атканда баардыгы эле эми кандай десем билимдүү, билишет. Көбүнтөр айтачпайм, мисалы үчүн Кытайдын оюнчуктарын сатып бербейбиз депчи. Мен эми Кытайдын оюнчуктарынын баары сапатсыз дегенден алысмын. Ар бир оюнчукту сапаттуу экенин билиш үчүн ошо сатып алып аткан жерде ага сөз сертификаты берилет. Ошону талап кылыш керек. Эгер ошо сертификатта көрсөтүлгөн оюнчук болсо, сертификаты бар болсо, ал демек шайкештик сертификатына туура келгенден кийин анын сапаты тастыкталган деп ишеничтүү түрдө сатып алышта болот. Мисалы, химиялык курамын жытынан билсе болобу? Жытынан билсе болот, эгерде өтө эле сапатсыз оюнчуктар мындай кандай десем, баардык законду бузуп, келип калып базарга түшүп кала турган болсо, сөз туура белгилеп кеттиңиз, сөзсүз түрдө жагымсыз жыт чыгат андан. Ал жытты кармаганда эле билинет, андан сатып албаганга мен чакырат элем да андай оюнчуктар. Азыр дагы ушу мода болуп атпайбы, лизун, слайм деген оюнчуктарчы? Анын ичинде кандай заттар бар? Негизи ойносо болобу балдарга? Ал оюнчуктарды дагы өзүнүн курамына жараша, жаш курамына жараша алып бериш керек. Андан кийин анын бала оозуна салбаш керек. Слаймдарды именно биздин лабораторияда слаймдарды текшербейбиз. Гүлшара айым, айтсаңыз, мисалы, оюнчуктарды тандоодо ата энелер балдары менен чогуу барышы керекпи? Анан дагы бир суроо, мисалы, көпчүлүк учурда мындай тыюу жолдорун кантип түшүндүрө алабыз? Мисалы, менин балам төткө чыгып калды. Кээ бир учурларда магазинге, дүкөнгө киргенде эле бир оюнчукту кармап алат. Анан жанымда каражатым жок болуп калат. Анан мен мисалы муну кантип түшүндүрө алам? Анан азырча акчам жок деп ачык эле коркпой, уялбай айтышыбыз керекпи же башка түшүндүрүү жолдору барбы? Ал эми сиз менен балаңыздын ортодогу мамилеңизге жараша болот. Эгер дүйнө таанымын өстүрөм дей турган болсоңуз, ал эмне алып атарганда кошо барып, кошо ошонун балаңыздын кандай десем, ою менен болгонуңуз жакшы. Бирок баланы эртеден даярдап койгон болсоңуз, бул биринчиден, себеби турмушка даярдоо керек да. Ошол 4 жашта бул мындай определенный нерселерди бул билип калды балачы. Экинчи маселе бул жанагы азыр эми көпчүлүк мен магазиндерге барганда, ошо дүкөндөргө барганда балдардын мама көпе апа алып бер деген ызы чуусунан чындыгында биз көнүп калдык. Бир 10 жыл мурда бул мындай ызы чуу анча жок болчу, башталып аткан болчу.
Ал убакта тарбия башкача болчу, балдар ошону анча талап кылчу эмес. Себеби балдарда апамдын акчасы, каражаты жетеби, жетпейби деген суроо болчу да. Ал эми азыр гедонизм деп атпайбыз биз. Биз бардык нерсени, даяр нерсени алып, биздин психологиябызда ошо неме болот да. Ошон үчүн балага ал нерсени мен бүгүн сени буну алып бере албайм. Гел айлыкты күтө турайлы, же гел болсо мындай атаңдан сурап көрөлү деген сөздөрдү айткандан тартынбай эле айтыш керек. Себеби бала үй бүлөнүн бюджетин билиш керек. Ошондой эле бизде окууга барганыбызда ушинтип үйрөткөн, балаңыздарга айлык алганыңызда бул мынанча акча болот, бул мынанчага кетиребиз, бул мындайга чейин барабыз, сени мындай кандай муктаждыгың бар деп айткандан тартынбагалаган деп. Канчалык эрте айтсаңар дейт, бала үй бүлө менен болот дейт да. Себеби бала менен силер параллелдүү жашап каласыңар дейт да. Ошо менен бирге азыр кыргыздар акча жок, сен балам кое отур деп эле көпчүлүк нерседен тыюу салып да коет да. Ошондагы бала мындай жашоого даяр эмес болуп калат экен. Ошон үчүн көп дагы тыюу салбастан, көп эле аны эркелетип ой менен боло бербестен, ортолукту кармануу менен үй бүлөңүздүн каражатын да кандай жол менен келип атат, кандай жактан келип атат, эмнеге неме кыла алабыз. Мисалы үчүн бул өткөн айда биз сага бул оюнчукту алып бергенбиз, ал эми бул айда биз сага бул китепти алып берейин деп атабыз. Же болбосо бул айда сенде эч нерсе жок. Биз деле мисалы үчүн жылына лагерге даярдап, бул жылы эмне болот дегенде, эми бул жылы лагерди кое турсак болот деген сүйлөшүү аркылуу балдардын үйүнөн уксак, аларда мындай кектенүү, сизге болгон мындай арыздануу, сизге болгон таарыныч неме болбойт да. Анан тескерисинен түшүнүү менен апам бул жылы бизди алып барган жок, кийинки жылы барабыз деп пландаштыруу менен сиз менен мындай жакшы чоң адам аркылуу мамиле жасап калат да. Бунун сиз эмнеси болсо дагы жашооңузда кандай кичинекей нерсени оюнчук болобу, эмнеди алып берип атканда, аны ошол жашооңузда болуп аткан нерселер менен салыштырып үйрөтсөңүз, балаңызга тарбияңыз ошол болуп калат. Сөзсүз тарбияда десе бир нерсени отуруп алып, анан кийин чоң лекцияны айтып, анан бир нерсе менен тарбиялабайбыз, ошол кичинекей нерселерден тарбиялабайбыз. Психология муну неявное знание деп коет. Эч бир институт тарбиялап бере албайт, эч бир тарбиячы тарбиялап бере албайт, бирок ата энеси жашоого ушинтип тарбиялайт да. Тескерисинен ошондой тарбияда өткөн балдар корпорацияларда болобу, кайсы жерде иштегенде өзүнүн билимин жакшы өздөштүрүп кете алат, өзүнүн билиминден адамдарга бөлүшүп, адамдар менен жакшы мамиле жасап, жашоого жакшы даярданып калып жатышат да. Ошон үчүн ал нерсени айта бериш керек. Болгону сиз балаңыздын табити менен тилин таап үйрөнүшүңүз керек да. Сонун түшүнүктүү болду. Элмира айым, айтсаңыз, дүкөндөрдө сатылып жаткан баардык оюнчуктар лабораториядагы текшерүүдөн өтөбү? Мисалы, ата энелер кооптонбой эле койсо болобу? Законго ылайык текшерүүдөн өтүш керек да. Текшерүүдөн өтүш керек, сертификаты болуш керек. Ошол убакта кооптонбой койсо, бизде эми кыргызда дүкөндө турса эч нерсе талап кылбай эле турат деп сатып ала беребиз да. Ошону дүкөнчүдөн келип сатуучудан сурашыбыз керек. Мунун сертификаты барбы деп. Демек, ата эне мындай талап кылганга акысы бар, Акысы бар, бул сөзсүз түрдө ошону жазышыбыз керек, милдеттүүбүз да. Бардык жерден дары алып атабызбы, оюнчук алып атабызбы, же өзүбүзгө керектүү буюм алып атабызбы, ошо ага тастыкталган документ барбы, ошону билип коюшубуз зарыл. Түшүнүктүү. Биздин убактыбыз соңуна чыкты. Ушуну менен эфирди жыйынтыктасак, бүгүн убакыт таап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү Учурдун балдары программасында балдардын жашоосунда оюнчуктар кандай ролду ойнойт, ата энелер оюнчуктарды тандап берүүдө эмнелерге көңүл бурушу керек жана өлкөбүздөгү оюнчуктардын сапаты жана стандарты боюнча сөз кылдык. Студиябызда конокто балдар психологу Гүлшайыр Жунусова жана Кыргыз стандарт борборунун эл керектөөчү буюмдар, идиштер жана таңгактарды сыноо лабораториясынын жетекчиси Элмира Асанбекова болду. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.